Тажикстандын түштүгүндө катуу жааган жамгырдан жана селдин кесепетинен улам 8 адам каза болду. Бул тууралуу журналисттерге Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар комитетинин басма сөз борборунун башчысы Умеда Юсуфи билдирди. Табигый кырсык Хатлон облусунун бир катар райондорун жана республикага баш ийген аймактарды каптады. Кырсыктан жабыркагандардын саны 8 адамга жетти. 3-өө Кулябда, 3-өө Шохин районунда, 1 адам Хатлон облусунун Кушонин районунда, дагы бирөө Гиссарда көз жумду, деди Юсуфи. 7 киши сел каптаган унаалардан чыга албай көз жумса, дагы бир чабанды мал жаны менен сел алып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар ведомствосунун өкүлү табигый кырсыктын кесепетинен турак жайларга, үй чарбаларына, айдоо аянттарына зыян келтирилгендигин, курулуштар талкаланып, жолдор жуулуп кеткендигин белгиледи. Душанбе шаарында 11 майда катуу жааган жамгырдын кесепетинен жолдордун айрым бөлүктөрүн суу каптаган видеосу социалдык тармактарда таркатылууда. Ушул себептен улам унаа кыймылы токтоп, айрым айдоочулар суудан качуу үчүн унаалардын үстүнө чыгууга аргасыз болушкан. Мындан тышкары, аба ырайынын кесепетинен аэропорту дагы суу каптаганы тууралуу видео пайда болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14 майга чейин кар көчкү, сел, Ташкулоо дарыялардагы суу сактагычтардагы суунун деңгээли көтөрүлүп кетүү коркунучу сакталып тургандыгын эскертип, калктын этият болууга чакырды. Ужас какой! Бедные люди! Какой кошмар! Эх, Худаджон. Ama şapkaya Var mardım bu bravo. Bu registrasyon olacak. Bir de bir akıllı. Ya durun ya aeroport, Roma'da aeroport. Gidin ya. Duri aeroport sayılır. Duri kim mardım boya bravo. Terminal. Var mardım boya bravo. Bu registrasyon olacak. Bir de bir akıllı.